достар, бүгүнкү видеода биз ушул үйдүн проекттин тартылыш жолун көрсөтөбүз. Анда эмесе, ушу видеонун аягына чейин биз менен болуп, видео жаккан болсо лайк басып, суроолор болсо комментарийга калтыргыла. Канчалык деңгээлде окшошту? Анда эмесе кеттик. Дуал куруу үчүн суудан чачып коебуз дагы. Анан кофейниклей тартабыз биринчи эле. Кофейниклейди аз аралаштырып, кадимки шпаклевканын коюлугунча кылып аралаштырыласыңар. Мындай аралаштырылат. Болушунча жука эле тартылат бул, что мындай быдырларын көрсөтпөш жок кылыш үчүн эле. Биринчи мында курулат, анча-мынча дөңдөрдү алып. Мынакей достор, кофейниклерди тартып бүтүп алдык. Эми буну сыртынан грунтовка беребиз. Мынакей травертиндердин грунтовкасы бар. Биз астына ушуну беребиз. Буга суу аралаштырып, ошол бойдон өзүнүн аралаштырып турат. Анда грунтовкасын берип алабыз. Şu кургагандан кийин скотч жабыштырабыз да, анан травертинди чачып баштайбыз. Анда краскасы грунтовкасын берип алабыз. Анан кургагандан кийин сүрөттөрдү тартып баштайбыз жерге. Мынакей грунтовкасына берип бүтүп алдык. Бул грунтовканын цвети атайын ушундай. Шовтор билиниш үчүн кичине темныйраак немеден, травертиндин өзүнөн. Азыр биз мына дуалдарды бөлүп алабыз дагы сантиметр кылып. Может 5, может 6 полоса түшүрөбүз берге. Скотчторду жабыштырабыз. Анан кийин травертинди чачып баштайбыз. Мында скотч жабыштырып баштайбыз. Мына дифка менен атып алганбыз биринчи көксүздүктө. Жабыштырып кетебиз. Мына скотчторун жабыштырып бүтүп алдык. 5 полоса чыгарганбыз берге. Потолоктон 8 см түшүрүп, жерде. Бияктан 8 см түшүрүп, анан кийин ушу 8 см ноо жерге чейин метрлеп туруп, ушунун ичин 5ке бөлүп, 5ке бөлгөндө канчадан чыкса ошончадан бөлгөнбүз. Биздин арасы ноосу 8 см, ноосу 8 см аралары. Ошондо биздин ар бир полосабыз 42 см туура келди. Дуалдын бийиктигине жараша бөлүнө берет булары. Ошондо бөлүп алдык. Эми биз буга травертинди чачабыз. Травертинди чачып бүткөндөн кийин скотчторду сыйрыйбыз. Азыр биз травертинди андай бошто чыккан травертин койлугу менен болот. болот. Азыр биз буга
где-то bir 2 litre su құйдық. Şunu aralastırabız hazır. Açık kaldı. Hatırlatın şimdi. Abi kılçık başlayız değil mi? Дальше. Çaş kurulunda arkasından da sırayla. Naraka жеңтем. Көптің қуасаға рымыл қой. Қатып қалады. Мына мұрын құшағы қатып қалған. Yapımına geçeyim. Mına katılğanına жарым saat болды. Енді кейін қашын сериyoruz. Ne yaptık? Bunların kayrak baştan kraskılar demek olsun. Şimdi arkadaşlar kraskasını verip ettiğiz. Üstü kraskası verildik. Balası verildi. Kraskanın da kestimine bir çıkıyoruz. Şu қалайықтармен атырдың ба? Anda Bundan oңай жол болса комментарийге жазылыңыздар достар. Biz bundan oңай жолын көрбөдүк, таппадык. Шундай эле болчудай болуп бизге. Бияк краскан элек. Краскаланган жагы. Мындай да бир жолун ойлоп таап атабыз азыр биз. Краска алдык мына асты жагын. Ак краска берген кыйынчылык болуп кеткен үчүн ушундай кылып краскалап көрөлү дедик. Эми азыр дагы көрүп атабыз мына. Биринчи болуп көрүп атабыз мына. Ушундай кандай жеңил болобу. Ошону атайын ак краскага берип алдык. Мына чачып алдык. Üstleri şpatla buluştup koymuyoruz hem bir an. Mına жеңил гана. Şpatla basıp koysunlar.
Мына шпательмен тартылганыбызга азыр где-то бир 5 минут болду. Şu 5-10 minut koyup turlar, mesela skoçunu sıyırıyor resmen. Гүрөң менен нерге чейин бурчка чейин краслап коебуз. Ал краскасы түгүндө красланып калган. Акты нерге чейин. Мында буштардычы. Мында алып келтиребиз. Кыйгач коюп алып шпательде. Бурчуна коюп. Бурчуна мында коюп туруп. Анан нерге мында алабыз. Ушуна көлөгө чыгат. Азыр мынягында топтой. Вакыт жаба алат мына. Yaklamda koyuz. Manda bu çıplattı. Бурчтар. Бурчтар üstüne kraslap koyuz. Sokolga kirpiç kılpaz manda alıp. Biri karışının süt çaçlat. Bunu munda al javaştırıp alıp. Ana qanday alып kelсе көрсөтүп койчу. Munda alып kete бересиңер. Ачыратып коюп. Kirpiçti şuna alıp çıkarabız dostlar. Javaştırıldı qanday alып. Bu satası 10 santimetreden, uzunluğu 30 santimetreden kirpiçler. Bundan çoğunda ança çıkıp alır, kiçinekey ötürlük болады. Bunda dualımız büttü, hem sokolga travertini çaşıp alsak, lak çaşağıdı arkasından. Travertini tartıp büttü, hemen anda lak çaşağız. Lak görürsek koyun. Лак глянцевый для фасадных и интерьерных работ. Шундай лак чачылат. Калды. Азыр атам.